Жапаров: Кыргызстанда бүтүндөй билим берүү системасы реформаланат. Билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, окутуунун мезгил талабына жооп бере турган жаңы программаларын иштеп чыгуу да каралып жатканы дайын болду. Кыргызстанда бала бакчалардан тарта орто мектептерди, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларды реформалоо боюнча программа кабыл алынды. Бул туурасында мамлекет башчысы Садыр Жапаров студенттерге президенттик стипендия тапшырып жатканда айтты. Бала бакчалардан тарта жалпы билим берүүчү орто мектептерди, жогорку жана орто кесиптик окуу жайларды реформалоо боюнча программа кабыл алынып, ишке ашыруунун жол-жобосу каралууда. Ошондой эле билим берүү мекемелеринин материалдык техникалык базасын чыңдоо, окутуунун мезгил талабына жооп бере турган жаңы программаларын иштеп чыгуу, ага ылайык адис кадрларды даярдоо боюнча иш-аракеттер күчөтүлүүдө, деген Жапаров. Мындан сырткары мугалимдердин, окутуучулардын айлыгын көтөрүү маселелерин чечүү да каралып жатканы маалым болду. Булак Спутник чекитке ийже. Акаевдин келиши боюнча Аскар Акаев Кыргызстанга каалаган учурда келип кетип калды. Коррупциянын тамыр жайышына, СССРден калган завод-фабрика, инфраструктуранын талкаланышына, Кумтөр баш болгон алтын кендердин улуттук кызыкчылыкка чыккынчылык менен сатылышына, өз элине ок атылышына негиз салган адамдын мындай тайраңдап жүрүүсү коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратууда. Акаевдин келиши бир гана учурда маани-маңызга ээ болушу мүмкүн. Ал Кумтөр алтын кенин сатууда алган параларын банк эсептерине чейин далилдеп, Кыргызстандын эл аралык арбитражда жеңишине салым кошсо, анда түшүнсө болот. Жок, андай болбой, Кумтөр маселесинде өкмөттөрдөн кемчилик кетип калыптыр деген анткор. Сөзүн уланта берсе, анда Акаевдин келиши коомго бүлүк салгандан, карама-каршылыкты күчөткөндөн башка пайдасы жок. Акаев келсе, Курманбек Бакиев неге келбейт деген маселе көтөрүлөт. Бирок коомдун бир бөлүгүндө ага каршы антипатия күчтүү. Акаевдин келишине каршы чыккан коомдун бөлүгү болгондой эле. Бирок да Акконет министр Бейшеналиев сыяктуу ойду тоону оң коруп жаткан бийлик үчүн Акаевдин келишинин пайдалуу жагы бар. Коомчулук, энергетикалык кризис, кымбатчылык, бюджет боюнча афералардан, шайлоодогу кымкууттан, Кумтөрдө эмне болуп жатат деген суроолордон алагды болуп, Акаевди көңүл буруп жатып калды. Жапаровдор үчүн балта көтөрүлгөнчө дөңгө чей салат дегендей көрүнүш же Кумтөр алтыны сатылбай жаткан учурда Сентера менен ортомчу болуу миссиясы менен келдиби? Айданбек Акматов. Бийлик Кумтөрдүн киреше чыгашасына эмнеге эле ачык отчет бербейт? Бүгүн 3-4 сааттык жол жүрдүм. Жалгыз болгондуктан Азаттык радиосун угуп келдим. Азаттык ушул 2 саат ичинде 4 ирет какшап, бийлик Кумтөрдөн түшкөн кирешеге отчет бербей жатат деп, ар түрдүү сын пикирди, божомолдорду сайрап келди. Жообу жөпчүнөкөй. Азаттык жакшынакай эле билет жообун, билмексен гана козутуп, быгытып жатканына таң бердим. Бир эле Кыргызстанды ичара чабыштырмак түгүл, дүйнөнү чабыштырып ойноп кеткен. Азаттыктын акылы кантип жетпей калсын? Жообу: Садыр Жапаров Кумтөрдү алып коюп эле тим болбостон Сентара Голд компаниясын башта аталган $5 миллиард доого жыгуу үчүн болгон аракетин жасап жатат. Ага далил ар бир дүйнөлүк уюмдардын чогулушунда экологиябыздын азыркы абалын айтып, кайра кайрылуу жасап жатат. Аны баарыбыз билебиз. Кумтөр иши боюнча дагы дүйнөлүк сотко кайрылган. Сентара Кумтөр алтын кенибизди мыкаачылык менен колдонуп, тебелеп тепсеп, тамтыгын чыгарып түбүнө түшүптүр. Ошого карабай биздин жерибизди талашып жатат. Биз бербейбиз, ансыз да алтын запасы жокко эсе. Бизге ал жердеги алтын эмес, жаратылышыбыз кымбат деп жатат. Учурда дүйнөлүк сот, дүйнөлүк уюмдар биз тараптык болуп турат. Ал тургай экологиябызды калыптандыруу үчүн бир нече миллиондорду бөлгөнү турушат. Анан эми ойлонбойсуңарбы, бийлик эртең Сентара Голдту биз кууп жиберип, алтынга маарып жатабыз. Мынча алтын казып алдык деп расмий отчетту жарыялап жиберсе эмне болот? Араң турган Азаттык дүйнөгө жар салат да Сентара Голдтун көктөн издегени жерден табылбайбы? Ошол отчетторду көтөрүп чаап, кайра бизди доого жыкпайбы? Азыр биз тараптык болуп турган уюмдар деле тетири баспайбы? Дагы нечендеген эл аралык уюмдардын бизге түшүнбөстүктөрү жаралбайбы? Ошонун баарын билип туруп, Азаттыкка окшогон чет элдик радиолор, сайттар атайын провокация жасап жатышат азыр. Жогорку кеңеш жыйынында кайра Кумтөр ишине отчет бер деп жаткан депутатты жетелеп барып, жабык эшик артында бардык киреше чыгаша эсеп чотун көрсөтүшүптүр го. Анысы тынчыса, эми Азаттык 2 саат сайын сайрап элди көкүтүп отурат. Балыкчы каракол жолу кайсы каражатка курулуп жатат? Эмнеге кичи чакан бизнестер менен айрым салыктар жоюлуп жатат?
Кумтөр ишканасы канчалаган иш-чараларды камсыздап жатат. Демек Кумтөр өзүбүздүн пайдабызга, жалпы элдин пайдасына иштеп жатканы ушуда. Болбосо ошонун баарына каражат кайдан табылып жатат, ойлонбойлубу? Бийлик Кумтөр ишканасынын киреше-чыгашасына расмий отчетту сөзсүз берет, бирок азыр эмес. Ал күндөр да алыс эмес, сабыр кыла туралы. Азаттыкка окшогондор сайрай берсин, аларга алданып кыйкырып аянтка чыгып, бийликтин айласын кетирбей жөн отура туралы. Садыр Жапаров дагы 5 колундай билет, элден эч нерсени жашыра албасын. Жана жашырган күндө дагы тарых тим койбосун. Ага күбө мына кайра келип сурак берип күнөөсүн жууп жаткан Аскар Акаев. Ошонун баарын көрүп билип туруп 5 жылдык бийлигине манчур качуу киши Садыр Жапаров эмес да, Бактыгүл Иманбек кызы. Путин эң оор сыноо алдында. Орус президенти эң оор сыноо же тандоо алдында турат. Украинанын Россияга ыктаган региондорун күч менен тартып алуу же кошуна өлкөдө эмне болбосун унчукпай кала берүү алдында турат. Унчукпай калайын десе, Киевдин Донбасс, Луганскини күч менен каратып алуу коркунучу, андан ары жалпы Украинанын НАТОнун базасына айлануу коркунучу каптап келатат. Унчугу бастырып кирсе, батыш менен биротоло жүз карашпай калат. Айтмакчы, тирешүү мындай сценарий менен өнүксө, анда Россия менен стратегиялык өнөктөш Кыргызстанга да өтө олуттуу терс таасирин тийгизет. Кандай болбосун, Россия өзүнүн стратегиясын, кызыл сызыктарын аныктап алган. Биринчиден, эгерде Киев, Донбасс жана Луганскиде күч колдоно баштаса, анда Кремль карап турбайт. Экинчиден, Украина НАТОго мүчө болуп, анын аскер базаларын жайгаштыра баштаса, ага да карап тура албайт. Бул чоң кризистин башаты болот. Мына ушундай курч жана татаал геосаясий тиреште Россия кайсы шартта күч колдонууга даярдыгы белгилүү болуп калган. Ал эми батыш аны күч менен токтотууга даяр эмес. Анткени ядролук куралдуу Россия менен согушуу батышка эч жакшылык алып келбейт, кыйроо алып келбесе. Ошон үчүн батыш Россияны экономикалык жактан кысымга алуу, биротоло изоляциялоо, Украинаны аскердик жактан күчөтүү жагын тандап, ошол багытта иштеп жатат. Бул Россияны абдан кыжырдантууда. Путин менен Си Цзиньпиндин жакынкы күнү боло турган телефон сүйлөшүүсү Россияга дем береби? Бул да чоң маселе. Айданбек Ахматов. ПСЖ клубу Реал Мадрид менен Чемпиондор лигасында кайрадан өткөрүлгөн чучугулактын жыйынтыгы жарыяланды. Чемпиондор лигасынын финалы үчүн кайрадан өткөрүлгөн чучугулактын жыйынтыгы жарыяланды. Бул тууралуу чет элдик спорт басылмалары жазып чыгышты. Экинчи жолу өткөрүлгөн чучугулактын жыйынтыгы алгачкысынан бир топ айырмалуу, ал төмөнкүдөй: Сальцбург Бавария, Спортинг Манчестер Сити, Бенфика Аякс, Челси Лиль, Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед, Вильяреал Ювентус, Интер Ливерпуль, ПСЖ Реал Мадрид. Эске салсак, алгачкы жыйынтык катаандаш командаларды аныктоодо эреже бузулду деген негизде жокко чыгарылган. Финалдык баскычтагы алгачкы беттештер 15, 16, 22, 23 февраль күндөрү орун алат. Ал эми оюндардын экинчи бөлүгү 8, 9, 15, 16 мартта болот. Чемпиондор лигасынын 2022 жылдагы сезонунун финалдык беттеши 29 майда Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтөт. Булак супер чекитке ийже.